Suratga tushib atchat, büt bardығы mına. Oo, жоғарыға шығып атады. Азыр мен daha шығамын ошол жака. Асфальт болып қалыптыр, жолчу сонун болуп. Бул жол туугандар Ноқаттын Кулатов айылына, эски Жал айылына чыгып кетип аткан жол. Азыркы убакта биз негизи Көкжардан ушул Жалга карай жөнөдүк. Амансыздарбы туугандар, жалпы биздин Аалам Кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн буюрса биз ушул Абшыратага, Шаркыратмага кетебиз. Ал Шаркыратма эми эгерде бизди алыстан көрүп аткан көрүүчүлөр болсо, билбегендер болсо, Ноқат району Кулатов айыл аймагы. Азыркы Кулатов айылы биринчи бөлүм. Ошо биринчи бөлүмдө Шаркыратма деген жер бар. Эми Шаркыратма бар. Абшырата айылы Шаркыратма бар да. Тоодон түшкөн суу бар. Тоонун ортосунан түшкөн суу бар да. Ошол жака кеттебиз. Эми жол катары бир аз болсо дагы мына. Былтыркы жылы мен ушул жака рекламага келип атканда, ат тартканы, башка нерсеге келип атканда жол мындай эмес эле. Азыр эми жол сонун болуп, асфальт болуп калды. Мына Перевалдан мына Абшырга Жал айылына кире бериш жер. Эски Жал айылы. Азыркы убакта эми Төрөбай Кулатов айылы болуп аталып калган. Бул айылда негизи 3 бөлүм бар. Биринчи бөлүм, экинчи бөлүм, анан үчүнчү бөлүм болуп аталат. Биринчи бөлүм бул ошо биз бара турган жер Абшырата айылы, ошол Шаркыратма. Экинчи бөлүм Кулатовдун өзүнүн центри болуп калат. Анан үчүнчү бөлүм Ынтымак айылы. Ынтымак Бешбуркан. Ошентип билип келебиз. Буюрса мына айылга биз азыр кирип барабыз. Асфальт биягына боло эле экен негизи. Ошол азыр Борбаштан чыга бериш жерге чейин эле окшойт. Борбаштан чыга бериш жерге чейин эле экен. Бүгүн буюрса 12 август 2026 жыл, аптанын бүгүн 3-күн болуп калды. Жалдыктар ким көрүп аткан болсо, жалпы Кулатов эле. Кимде көрүп жаткан болсо, сиздерден ошондой бир лайк, анан жакшы бир комментарий жазып кетсеңиздер болот. Анан негизи Төрөбай Кулатовдон башка дагы мындай бул жерде тарыхый инсандар барбы? Мен билгеним ушу бир эле Төрөбай Кулатов. Эми ал Сайыз убагында ушул Кыргыз өлкөнү жетектеп турган ошондой болгонбу негизи. Анан дагы негизи Кулатовдон башка дагы тарыхый инсандар болсо, комментарийга жазсаңыздар болот. Анан эң башкысы эмне себептен Жал деп аталган? Эски айылы Жал айылы болот да болчу. Ошону да жазыңыздар. Мына биз айылга уже жармаштык. Мына достор, негизи Аалам Кабар каналы көпчүлүк эле айтып атат. Жок болуп кетти дейт. Негизи бир барбыз. Ошон үчүн туугандар, сиздер бир сөзсүз түрдө ушул чыгарылышты бөлүшүп коңуздар. Аалам Кабар каналы бар экен деп азыр ошол жерден буюрса солго карай Абшырата айылына бурулабыз. Мына ошол жерден солго бурулабыз. Так, бияка бурулган жер мына. Абшыр дейт. Бияга Абшыр болуп аталат. Мына. Канча километр деп турат, байкапмын канча километр деди. Танысы бар белем. Карап турмун ошончо. Жазып койсо керек Абшыр. Жерге негизи бир болжол менен бир 3 километрдей жүргөндө былтыры бияка от тартканда келип атканбыз. Ал жерде бала бакча бар экен. Бияктын негизи жолдору мурдагы эле ушу асфальт боюнча экен. Анан негизи эми бул тарыхый жер да. Шаркыратма
Азыр эми бар өзүңүздөр да мына көрбөгөндөр көрөсүздөр. Бул жака дагы туризм тармагын кантип өнүктүрүш керек? Албетте биринчи жол салыш керек. Эми мен жеке оюм. Бул нерсе мындай кызык да. Ошо шаркыратма бардыгына эле кызык. Бир Кудайдын кудурети өтө сонун жер. Бул жака дагы туризм тармагын өнүктүрүш керек. Мисалы үчүн азыр Карагой. Бул жагы Казакстандан, Өзбекстандан келип көрүп кетишип атат. Андан дагы башка туристтер Европа жактан да келип атышат. Эми ансаңдай бул жакты эле ошондой өнүктүрсө болот. Шаркыратмасы бар, ошо дагы бир жолу айтам. Андан нары ошо Апшырдын өзүндө көл бар. Шаркыратмадан өстү. Мына көпүрөнү билесиздер. Ушул жерде 2 жыл мурун өтө чоң сел болгон. 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Кулатов элинде эми бир чоң апат болгон. Эми бир Кудайдын кудурети экен бул дагы. Канчалаган чоң селдер жүрдү бул жолдочу сайда. Мына издерини байкабашыңыздар мүмкүн. Азыр бизге билинип атат да. Селдин изи дагы деле бар да. Дубалдардачы. Мен былтыр ушул жакта жүргөндө айтышкан да. Мына ошол сайдын ичи толуп аккан да ошолдочу. Сактасыны сел каттуу болгон, Мына. Мына ушул жерлерде ат тартканбыз. Эндура деп. Мына бияктан ат жабып чыккандагы ушул жерде тартканбыз да, мына ал үйдүн ээси чыккан. Жок, аныкы башка. Ал сендерден болот. Мына жерде лижайшы бар экен. Негизи бул жагы асфальт болгон экен. Жаңы асфальт экен. Ошол баягы Борбаштан үзүлгөн жер. Ошол Апшыр поворотко чейин эми ал жагы ошо асфальт болгон эмес экен да. Негизи бул жагы мына чийиндер чийилип бир жакшы асфальт болгон экен. Мына ар бир мындай сайдан түшкөн, сел түшкөн жерлерди негизи бетон кылып коюптур, цемент кылыпчы. Ошол нерсени жакшы кылыптыр. Айылдан адам кетсе дагы дейт. Адамдан айыл кете албайт да. Керемет бар айыл жеричи. Мындай жерлерде бир экөө үй бар экен. Азыр кылды жакта дагы. Арка кулжа жайнаган дейт. Көлүң сонун алатоо деп. Мына экен. Бул жерде саман андай нерсе бар окшойт. Мына бул жер дагы цемент. Ар бир сайдан түшкөн да. Сел болуп түшкөн жерлерде цемент топ коет. Бир жакшы нерсе экен бирокчу. Себеби баягындай жеп кетпейт. Асты жагына бүт упорлорду баягындай нерселерди зашталарды коюптур. Дай суу агып ошол жактан баягы жеп кетпей турган кылып коюптур да. Жакшы. Сонун тоноктогон караңыздарчы. Азыр негизи мына жерде баягы эки баягында эндура деп коебуз, эмне дейбиз? Мотоциклда эки турист көрдүк. Нак кыргыз эмес, өзбек дагы эмес, казак дагы эмес, тажик дагы эмес. Башка эле жактыктар экен, мына. Камчыбеков калмат дейт. Биз көптөн бери негизи буяка келе элек. Мен акыркы жолу качан келген эсимде жок да. Ошого биз эми жолдор келелестен чыгып калыптыр. Мурун негизи биз келген убакта мындай асфальт жок эле. Андан бери азыр бир топ жыл өттүр. Резкий бурдур бар жаппайт.
Тоолорду караңыздар. Алмашкыз жерлер го бул жерлерчи, алмашкыз жерлер. Үйлөр чыга баштады. Сәл бурута сәл. Ошондой окшойт мына. Мал дейбиз ба? Биз айтканда сәл жакшы кетти. Таза азан экен, а? Коттедждерди көрдүңүздарбы, домиктерди? Бияка да ошондой нерселер түшүп атыптыр. Мына буюрса сайттын ичиге кирип калдык уже. Мына эки зоонун ортосуна кирсек, буюрса апшырыбыз көрүнөт, шаркыратмачы. Форель бар экен, форель. Таптаза суу. Кышын жайын, достор, кышын жайын токтогон мына ушундай. Сонун суу. Сүрөткө түшүп атышат бүт бардыгы мына. Жогоруга чыгып атат. Азыр мен да чыгам ошол жака. Мына сай. Бияқта үңкүр. Мына бул жерде мына. Караңыздарчы. Нарагы жакын эле. Көрүнөт экен. Мына. Бул жерди жаап коюп. Мына ке. Ушул эле жер. Жогоракабы? Чыгабыз. Мына суудан иче албайлы, дары суудан. Так, мына эскертүү, урматтуу эс алуучулар жана айыл тургундары дейт. Азыркы учурда не дейт? Көлмөлөрдү, дарыяларды жана жаш балдар сууга агып өмүрлөрү кыйылып жаткан кездешүүдө дейт. Сиздерден сураныч, эс алып жаткан учурда өз балаңызга кайдыгер болбостон каттуу көзөмөлдөөнү унутпаңыз дейт. Сиздерди ноокатыра негизи бул жака коңшу өлкөбүздөн келген биздин оордош элибиз Өзбекстандан келгендер дагы бар окшойт. Мына жерде Дамазын көрүп калдым да. Салам алейкум жаштар. Алтымыш Андижан беле? Андижан, Андижандан келдиңиздерби? Жакшы. Канча бир машинасыздарбы? 3 машинабы? Бияка чыктыңыздар. Кандай экен? Жакшы. Андижандын кайсы жери? Пактабад. Мына шаркыратманы көргөнгө жатсыз да. Андижандан келиптир, мына. 60 Андижан коду. Жакшы. Канча күн жүрдүңүздөр? Кече келдим. Кече келдиңиздер. Şu жакта жаттыңыздар, түнөдүңүздөр? Жок, яғни бүгүн чыктым. Бүгүн чыктыңыздарбы? Жакшы. Кайсы мына Кызылкиядан чыктыңыздар, же Достуктанбы? Коо Сай мененби? Бешбуркан деген отоонун аркасында. Бешбуркан бар, ошол жакта. Жакшы. Жакшы менен жактыбыжы дагы келесиздер. Өзбекстандыктар чакырасыздарбы? Чакырыңыздар. Ар бириңиздер бири-бирден ала келиңиздер. Болду, мына. Бизден оордош элибиз дагы келиптир да, Өзбекстан. Мына, тактыр дагы ошол жактан келипти. Сонунбу? Кандай экен суу? Siz de Andijan'dan geldiniz. Bordunuzlar. Qattiq murakkab qari, ona Yaxshi. Aylanib yurotgansizlar da, ziyorat. ko'p bularning ichida murakkab. Qorlar ko'pmi? Qorlari ko'p bular. 30 parani ko'targanda. Hammasi ko'p. Vallahi. Yarmi qor bular. Xudoy bergan inson. Qanday ekan ham Abshir ota? Yo'q, yo'q. Xudoyning qudrati qarangchi. Bo'ptur, yaxshi chalingizlar. Bo'ptur. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Uchrashib qo'ydik. Qandaysiz? Yaxshimi? O'tiravering, o'tiravering. Aha, bo'ldi.
Чынында башкача жер, туугандар. Чынында башкача жер.